Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Өкмөт Аки мектепке байланыштуу түзүлгөн кырдаалды түшүндүрүү максатында барган деди. Нарын облусунун Кеңеш айылында убактылуу мобилдик үйдө билим алып жаткан балдар үчүн жаңы мектеп курулат. Бул тууралуу өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Жаркын Ибраева билдирди. Биз окууну клубдун имаратында убактылуу жүргүзүүнү пландаштырганбыз, бирок ал дагы авариялык абалда турат. Коопсуздук максатында балдарды убактылуу мобилдик үйлөргө жайгаштыруу чечими кабыл алынган. Суук түшкөндө балдар кыш мезгилинде окутууга кыйла ылайыктуу башка жерге которулат. Кеңеш айылында жаңы мектеп жакынкы мезгилдерде курулмакчы, деди Жаркын Ибраева. Ошондой эле ал 2 сентябрда Нарын районунун акими Семетей Черикбаевдин убактылуу мектептин ачылыш салтанатына барганы боюнча коомчулукта айтылып жаткан сын пикирди туура кабыл алгандарын белгиледи. Негизи райондук администрациянын жетекчиси мектепке байланыштуу түзүлгөн кырдаалды түшүндүрүү максатында барган, деп белгиледи Жаркын Ибраева. Маалымат булагы Элдик медиа. Балдарды мыкачылык менен сабагандар Ош базарындагы белгилүү чөнтөкчүлөрбү? Коомдук кызуу талкууну жараткан Бишкекте Жал Кичи районундагы болгон окуя боюнча изделип жаткандар Ош базарындагы белгилүү чөнтөкчүлөр экендигин Фейсбуктагы бейбечаралар баракчасына чыкты. Анда төмөнкүдөй деп жазылган: бейбечаралар Ош базардын карманщиктери. Балдарды мыкачылык менен сабаган Жанбек жана Калс Ош базарындагы белгилүү карманщиктер. Булардын башка дагы өнөктөштөрү бар. Карманщиктердин крышасы Жанбектин бир тууган агасы Чүй Кубок кызматкери Казыбек Бабышев. Бабышевдер 4 бир тууган улусу Казыбек. Калган 3 иниси тең Ош базарында карманщик болуп иштешет. Казыбек Бабышев 5 жыл мурун бир адамды чала-жан кылып сабап, кылмыш иши козголуп иштен кеткен. 2 жылдан кийин соттошуп ишке кайра орношкон. Бул карманщиктер тобу Ленин РОВДсынын милицияларын ит ордуна көрбөйт. Бул маалыматтын бардыгы так. Ленин РОВДсынын 2 милициясы айтып берген үнү жазылып алынган. Элдин баары мыкачылыгына таң калып жатат. Карманщиктерди боорда, жүрөктө жок дейт. Эгер бул маалымат чын болсо, анда министрлик мындай көрүнүшкө кандай чара колдонот болду экен? 28 августта болгон мушташта 2 киши жабыркап, бири комага түшүп калган. Бишкек милициясы мушташка катышкан 34 жана 20 жаштагы Жанбек Бабышев менен Калысбек Сейитбеков изделип жатканын кабарлаган. Маалымат булагы Элдик медиа.